Бұл сен жүргенде сілердің базар емесінде бұл тәді Ақбура дариясы. Бұдан өйткені Даңгеден баштап границаға, Өзбекстан границаға шейін бүйт тексеріп шығамыз. Ошол жиектер ким алған, эмне болгон, кандай кеткен бар. Анан кейін базарда ошол Ақбуранын башында кырсык болуп 4 адам каза болду. Силердин базардан көпүрөнүн үстүндө жанагы будка эмес менен, кам эмес менен, контейнер менен бошагап кетти. Көпүрөнүн үстүндө содурлоо бир кече. Ал да каза болуп калды. Ошол жерде сел келгенде биринчи көпүрөдөн баштап суу толуп кетип, көпүрөнү өтө албай базардын баарын каптады. Өзүңөр баары жакшы билесиңер. Ошон үчүн бул жерде мындан ары кооптуу жер эртең кырсык кайтып келбейт. Дагы кандай болот, эмне болот, азыр биз Кыргызстанда дүйнөсүндө баары сел жүрүп атат. Ушундай жаратылыштын кырсыктары бүт жерде болуп атат. Ошон үчүн мен айтып коеюн, базарды көчүрөлү деп баягы сүйлөштүк, чечтик, 2 айдын ичинде көчүрөлү деп. Но бул жерде барып силерге же талак атыштап коюп, же бир шарты жок жерге андай болбойт. Анан биз биринчи анткени биз жылдырганда өзүбүздүн жерибиз болуш керек, муниципалдык территория болуш керек. Анан бирөөнүн жеке менчик жерде кирише албайбыз, аралаша албайбыз. Анан ошо Сымытуда биздин баягы жер бар болчу. Ал жерде. Ошол жерде бир арендатор болчу, 10-15 жылдан бери арендовать жүргөн экен. Ошонун жанында биздин өзүбүздүн 3,5 гектар жерибиз бар болчу. Ошол 3,5 гектарга көчүрөлү десек, силердин өкүлдөр да барып келген, анан көпчүлүк айтып атыптыр, ал жер жарабайт, барбайт деген ой деп. Ал жер саздакта. Ушундай болуптур. Анан кийин дагы бир 2 варианттар карап атканбыз. Шаарда кайсы жерде да ыңгайлуу биздин өзүбүзгө караштуу жер бар дептир. Калган жер үлүштүк жерлер, жеке менчик жерлер экен. Анан 1-2 күн мурун ошол жана мегаполис деген Ишкабан кеткен жол бар го. Ошонун маңдайында бир 7 гектар мындай жер тилки бар экен. Sizde торговый строительный базар чыкты. Маңдайында, так маңдайында. Ошонун маңдайында, жолдун арты бетинде, маңдайында. Ошол так маңдайында 7 гектар жер бар экен бизге, ФБСнин жери. Ошону чечтик, ошол жерде азыр Ишкабанга кеткен, бул жагынан чыкканда азыр базарга кире турган жол бар экен, Курмандан жаткан чейин. Ошол жака чейин барат экен жол, оң жагында да чыгат экен, шаардын 4 жеринен тең кирип чыкса болот экен. Ыңгайлуу жер экен. Ошол жерди чечтик. Мына бүгүндөн баштап жумуш башталды ал жерде. Ошол жерде жолдордун баарын кеңейтип, эгерде куушураак жер болсо, асфальттап, жакшынак оңдоп, ошол территорияны асфальттайбыз, бүт шартын түзүп туруп, соода кылганга. Анан ал 1 ай болобу, 1,5 ай болобу, 2 айдын ичинде бүтүрүп туруп, анан чогуу ошол жака көчүп барабыз. Шарты менен. Бул жерде силерди талак алып барып, ушак ишенбегиле, бирөөнүн жеке менчик жерине киргизип атып, анан бирөө арендер андай эмес. Муниципалдык, мамлекеттик болот. Мына бекер берилет баарына орун. Ал жерден кийин аренда боюнча да маселе бар турабы? Ал жагында сүйлөшөбүз. Жана налоговый жактан ал жагын сүйлөшөбүз. Эми ал жерден баарын бара-бара ошол чечип беребиз. Но эң биринчи кезекте биз бекер беребиз. Бул муниципалдык базар болот, эч ким жеке менчикте жок. Шарттын баары идеалый эч качан шарт болбойт. Но абдан жакшы шарт түзүп беребиз силерге. Жанагы мен ипотечный боюнча айтып кетпедимби? Аны да сүйлөштүк. Бул жерде мына 3-4 күн мурун капсула коюлду. Курулуп баштады, 1,5 жылдын ичинде бүтөт ошолтан. Азыр андан башка дагы башталат ипотечный үйлөр берди. 10.000 квартирага чейин берилет берди. Ошто курулуп баштады. Ошол жерде мына силерге ошол көчүп базарга баргандардан кезекке турасыңар, баары ачык болот прозрачно. Ошол жерден кезекке тургула, 25 жылга ыңгайлуу шарт менен ал жагынан да жардам беребиз. Кудай буйрса. Эми мындай шарттар бар. 20 ал өзүнүн шарттары бар. Мындай алда биз элдин атынан келдик. Элдин маселесин айталы деп. Анан өзүбүздүн маселебизди көтөрүп эле ал үйдү кимге берет, ага берет деп отурбай, элдин пикирин жетип эле ысылдашпайт. Уксаңар мындай да. Мен азыр биздин позиция, мэрия позициясын айтып бердим. Эми силер айтып бериңиз. Айткыла кандай эмне маселе? Эми элдин маселесин айткыла. Эл силердин не деп киргизди бияка? Урматтуу 1,5 миллион, 2 миллион, 2,5 миллион товар алып кеткендер бар. Аларга 100.000 жардам эчтеке болбойт экен. Анан ол кредиттерди азыр мен мамлекеттик мүнөргө сиз жардам берген менен биз наркы базарга байры көчөлү. Көчкөн менен эл азыр келечекти карап отурат. Эл барып пробка ояк башталды деп баргы чейин кайта 1 жыл убакыт кетет. Эң минимум
Болса 2 жыл, 3 жылдап клиент үйрөтүш кыйын себеби базарда отурган адам билет аны. Сиздер базарда аз бар эле көчүп койсок эл кайра агылып барат деген түшүнүк эмес да ал. Базарда 100% адам болсо 90%-тен ашык баардыгы кредит. Баардыгы подряд. Ал жерге келгенден бери ал жерди жылат деп айтып атышты. Бирisi сотко берип мынтип атты. Биз анан о жерде кетесиңер деп атышты. Биз ага чейин базардын ичинен точка алганбыз, сатып алып. Мисалы лично мен бир комната үйүмдү сатып, эмелер түштү го, бутиктер. Ошолордон сатып алдым. А эмес мынтип азыр сиздерге баргандарга мен суроо берип эмесем, ал частный, сен өзүң эмең. А неге ошол курулуп атканда сиздер ошого уруксат бердиңиздер? Мисалы ошончо бутиктер түшүп кетти. А эми биз ошону каяктан алабыз мисалы? Эми да. Өзүңөр барып сатып алган адамдарга баргыла. Сиз качан алдыңыз? Алганына 1 жыл болду. 1 жыл болду. Мына эжеке жакшы суроону берди. Агуранын ичи тазаланбай калды. Ботко, мусор толтуруп. Азыр эжеке, ушул эле суроону мен дагы баягы ушундан биз кайсы күнү өткөрдүк? 4 күн, 3-4 күн, жума күнү. Жума күнү мен кабинетимде чогулуш өткөрдүк. Ошол жерде баягы керектүү соответствующий службалардын жетекчилери келди, аларга суроо бердик. Суроо бердик, Агуранын ичиндеги, дарыянын ичи кимиңерге караштуу десек, дарыянын ичи эч кимге караштуу. Мына эми угуттур. Атыңыз ким ажа? Сонунгүл эже. Жооп берип коелу. Ушул эле суроону бердик. Биз айттык, водкасы айтып атат, бизге караштуу эмес дейт, ичи. Бирок чекеси бизге караштуу деп атат. Баягы 50-метровый зона отчуждения. Эмне үчүн чекесине кызгасыңар дагы ал жерде акча тапса болот. А ортосу караган киши жок. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө бизде азыр кылмыш иши козголду. Ошол кылмыш иши козголуп, ошонун ичинде кылмышты иликтөө жүрүп атат. Анын жыйынтыгы менен жоопкерчиликке тартуучулар тартылат. Андан кийин, скорее всего, түштөн кийин экен деп кылбай коелук кандай. Мен силерден суранат элем, эжекелер, мындай да. Мына келдик, детактан да бири-бирибизди кыйкырып бакырышып уккан жок. Ушул жерге келип азыр сүйлөшөлү деп атабыз. Суроо берип атасыңар, жооп берип атабыз. Биз суроо бергенде силер жооп бериңиздер. Ошон үчүн биз айтып атабыз. Азыр следствие болуп атат. Следствиянын негизинде жоопкерчиликке тартуучу адамдардын баары тартылат. Ал боюнча мына Камчыбек Кыдыршаевич өткөндө келгенде бизге да протокольный поручение берип кетти. Баарыбызга. Ошол жерде канча компетенттүү службалар бар болсо, баарыбыздын протокол негизинде жумушту аткарабыз. Эртең Камчыбек Кыдыршаевичке дагы, элге да, силерге да отчетун беребиз ол кылынган жумуштардан. Мына бул биринчи маселе. Дагы кайсы сурооңуз бар эже? Анын ичинде ар кандай адамдар бар экен, аярлуу катмарлар, жалгыз бой үй энелер, onun içinde yaş balalılar, köp үй бүлөлүүлөр дагы бар экен да. Ушундай нерсени эл баягы айтып жеткире албайатчы. Биз эми элдин негизги коркунучу мына болот. Биз жаңы жерге барсак эле ушундай болуп эле иш кызып кетүүдөн тузга туруп кетиш кыйын. Бир жерде экинчи жерге баргандан кийин. Ошол нерсени мына эл биздин пикирибизди эми кече мына пикирибизди туура түшүнүп, эл ушу мына бийлик жетекчилери туура түшүнүп ушунун ичинде сурообузду артып берсе, анан кийин биз баягы жеңилдеп алсак деп. Байке, атыңыз ким? Асылбек. Асылбек экен. Мындай да. Азыр мисалы үчүн силер айтып атасыңар да. Дагы калтырып коелу, туруп тура берсе. Эл суранып атпайбы? Эл суранып атасың. А эртең кокус 2-3 күн ичинде дагы сел келип, дагы бир 5-6 киши алып кетсе, ага ким жооп берет? Сиз жооп бересиз. Токтоңуз эми ушуга мен айтам. Ал боюнча да жооп берет. Мына сел боюнча дагы азыр элдерге ушундай буга чейин эле мындай суроолор болду. Биз эми бул аварийный состояние дагы сел айтып келбейт экен, дагы келсе кандай кылабыз дегенде эл айтып атат. Жанагы мамлекет беребиз деген 100 000 сомго биз ыраазы болобуз да, ошого да силердин уровеньне камдап кылып берсе болобу деген сунуш болуп атат. Себеби Элге да барып атасың. же баягы суу ашып кетпесин. Эми бул өзүнө урат аны. Азыр мына да азыр айтып коеюн. Эми жанагы мен азыр 3-4 себебин айтпадымбы? Биринчи кредит, подряд табар жана жеке жашоочулардын жеке киреше булагы деп. Төртүнчү маселе ушул жерде базарда соода алгандардын баары жогу жаңы ачылган базарлардан $10 000 канча $1000 ошо месталар сатып алган.
Ал işke girip girelek bolot атат. Эми ушундай адамдар акча күйүп, жанын кейитип, жанагы интернеттен чыкса менен мына семей тартадан мен ушу ошол жашоочуларына кайрылат элем, убакыттан пайдаланып. Элдин акыбалын туура түшүнүңүздөр да. Ар бир адам жанына күйүп атат. Анан базар чыгарып иш оңой. А элдин келечеги эмне болот? Начар жашоосу кандай болот? Биз ачка калдык. Кредитти ким төлөйт? Бар жок жанагы оочулукту ким көтөрөт? Азыр эле ошол нукка көнүп калып жашоосун улантып атат эле. Бул жерде саясатка да, башкага да кызыккан эч ким жок. Бул жерде ар бир адам өзүнүн жеке жашоосун, жеке оокатын сактап калыш керек болот. Бул жерде 5000ден ашык киши барбы, 6000ден ашык киши барбы, аны эч ким билбейт. Кече жана Камчек Ташаевич келгенде туура эмес информация кетип калышы мүмкүн. 750 адам деп. Ал жерде ачык айтканда контейнерден башка столовойдо иштегендер бар. Жанагындай бир чакырыканаларда иштегендер бар. Ал жерде регистрация болбой эле бекинип иштеп жүргөн адамдар бар. Күнүндүк баягында тирилин өткөн. Эми ал жерге эмне деселер мына жетекчилик тарабынан айтып атат. Шарт түзүп беребиз, шарт түзүп беребиз деп. Шарт түзүп берген менен бир киши барып содагы кишини оборот болуп, кредиттен үйүнө бир бала чакасына 5-6 мыңдан тапаздай бир кепилдик болбосо ал кыйын экен да. Ошон үчүн элдин негизги үнү ошо болуп атат. Жоопко тартылгандар мыйзам чегинде аны жоопун карай берсин, ал өзүнүн органдары бар. Парапайым эл базардагы ишкерлердин негизги маселеси биздин жанагы кыйынчылыктан сууруп чыгып кетиш үчүн эл өзүн өзү алып чыгып кетиш үчүн. Асылбек, сиздин сурооңузду түшүндүк. Жооп бере берсек болобу? Убакыт бергиле да мына мэрия деле азыр мына сизге түшүндүрүп айтып берип атат. Баягы эң биринчи көкүнбүй деп туруп тетиги жапалактап атканбыз, туурабы? Ал жерде акыбал кандай экенин баарыбыз билебиз. Машиналар суббота, воскресенье күнү же нар жакка өтө албайт, же бери жакка өтө албайт. Чынбы? Ошон үчүн кечөөнү ошол маселени чагылдырып, биз дагы кечөө дагы бир совещание өткөрдүк. Ошол биз силердин эмне мындай проблемасы менен калтырып коет деп. Биздин маселе, биздин мойнубузда турган задача. Силердин проблемаңарды чечиш. Чынбы? Ошон үчүн кечөө бардык Западдын ар жагындагы айтып атат силерге. Мегаполис. Жакшынакай бир торговый центр турат. Ошонун маңдайында 7 гектар жер бар экен деп атат. Ошол жерге ылдый жактагы махалледан тетиги Курманжан Датка жактан да келген 2 жол 3 жол бар экен. Бул жактан автовокзал жактан объезд менен келет экен. Бул жерден Ноокаттан келген жол бар, Аравандан түшкөн жол бар. Бүт баягындай жолдордун баары кесилишкенде эми ошол жерде айтып атабыз. Жолдордун баарын талапка ылайык кылып туруп ошол жердин баарына мына акча каражат маселеси дагы чечилгенде бүгүн мына мэр сүйлөштү. Ошол акчаларды чечип берели деп айтып атат. Ошол жерде жолдорун оңдоп эң жакшынакай. Ал жерде бүт коммуникациялары бар экен, суулары бар экен, бүт бардыгы бар экен. Ошол жерге силерге мына 2 ай болобу, 1 ай болобу, 3 ай болобу уксаңыз. Эми 1 жылга чейин бизге срок койгон эч ким андай убакыт бербейт. Жок, азыр сүйлөшөбүз дагы. Биз деле азыр сунуш берели. Сунушка узак мөөнөттү жүрөбүз. Азыр уксаңыз. Силер даяр кылгыла. Ошону айтып бизге убакыт бергиле. Аны 2 ай урабызбы, 3 ай урабызбы, 4 ай урабызбы, ошону курайлы. Бирок ошол жер даяр болгондон кийин силер барыңар көчүп ал жерди бошотуп беришиңер керек. Силер даяр кылсаңар көчүп Сіздер дагы элдерге убакыт беришиңиздер керек. Сіздер бүтпөй туруп анан биякта элдерди мостор бузуп болуп тура эмес да. Сиз мэр айтып атасыз, бузуш керек азыр депчи. Сиз бузуп койсоңуз азыр элдердин мисалы үчүн мындай эртеңки акча бере турган кредиттин убактары келип калды экен. Жан бага албай жүргөндөр бар, квартирада жашагандар бар экен. Ошого 2 ай 3 ай бересиздерби? Сиздердинчи бүтүрүңүздөр базардан жатчы. Bir ay болобу, 1,5 ай болобу шартты түзүп беребиз, 2 айдын ичинде шарт түзүп беребиз, анан баарыбыз жакшынакай көчөбүз. Жок, бул жерде анан көчөт, анан ошо ак буран жегин баарын техника кирет, тазалайт, контейнердин баары ардынан ошол жерде бүт оңдоо иштери жүрүлөт. Ак буран баштан баштап аягына границага чейин. Ошон үчүн бул жерде базар оңдоо иштери баштаганда азыркыдан да жаман болот. Эч ким дагы киши жигире албай калат. Ал жака өтөгө кайрылыңыз. Биз ош шаарында Жок, мындай, мен айтып атам да.
Köprü mıyzamız buzulар. Al жерден бүттү. Бул жерде дагы солда мындай. Дагы айтып атам. Ошол жерде базардан 2 ай убакыт бергенбиз. 2 айдын ичинде жаңы базарды шарт түзүп беребиз. Жакшыдан алып барып ана ошол жерден көчөрүбүз. Базар бул жакта жана силер турган жерде базар жок болсо ошол жерге барат. Az uyuma ko'p chiqadi meni. Tuttur men ayta olayım. O'sha yerda soda qiladigan. May deb chiqdim. Men produkt sotaman. Akarachka, baliq, suxoy zamorозка sotaman. Svet o'chib qoldi. Bizim bozordan bez ketgan yo'q. Olib chiqqan tovarimni. Buni satishga javob bermang degan yo'q. Marazikalarim turdi. Akarachka balig'i misol sizlar 100 ming dotasinglar qo'y, bizim bir коробкасы 4 ming so'm. Al hech kim to'lamaydi. Men marazikam o'ldi. Bichimda qayda maloshka o'ldi. O'zi bir Azizcha, men hozir jon elimdan sendan javob qaytarman. Shular qo'y bozorga chiqmay turayin deb turdim. Svetim yo'q. Diviziyaga olib kelib sayam bo'lmaydi ekan. Hozir men jon o'sha yerda yo'qmidi. 185 ming qarz bo'ldi. Plus men bultirqi yutgan qarzlarim bor. Kreditim bor. Meni vaqtida ishlaganlarcha to'lamay to'xtab qoldi o'shanasiz. Hozir biz elda o'sha 60 odamlardan biri o'tamiz. 60 adam kredit var ekan. Ortacha ma'lum var. Kredit chaqdi, yordam beramiz. Ipoteka Место жағынан жардам бересіз. Бекер береміз. Стандарт болады. Мен айтып мына азыр тиги базар бүткүчү бары свет, су бары шарт азыр мурун кандай сода болсо сода кыла бергиле. Азыр кылган эч ким жок дейт. Кыла бергиле. Жок, азыр мына берет тота, берет. Биз анткени жанагы баары ошо иш жүрүп атпады. Мына жердин опасныйсы. Bir elin nemesini unup koymuş bir yok degende bir yıl. Bir yıl derseniz bana 6 ayga. Koy beriniz 6 ayga, bir yıl 6 ay. Bir yıl derseniz siz aytkan yerge barıp göç barabız, mestanlarda alabız. Koya turmuşlar. Bir yıldağı 2 ayda az. Bu жерде erteң sel bir jumada kelip kalaşı mümkün. Bir günde kelip kalaşı mümkün. Bir jumada. Kırsıp qaytıp gelmeydi. Men daha aytıp atım. Bu emneden болады sizlerde? Biz bazarda göçürölü, жаңы базарға шығарып өзінше ақша табалы деген ой емес. Кырсык болды, ошының арқасынан біз алу işlerini жүргізіп, базарды жоқ, қоғыс жерге көшірөлді отыр. Siz bir götürüp görmüşsünüz. Ne? Uşak bizim bizden içeri girgen konuşuyor. Şartын түзіп беріп, ошол жаққа көшірөлді. Шартты түзіп беріп, біз базарды өзгөр көресіңдер. Азыр баштағанда өзгөр барып көріп тұрасыңдар. Сентябрьдың етегіне чейин иштейбер, как положено. Жоқ, мындай бол. Окуучулук сезонду 10 ай күткөн сезонду өткөзө алабыз. Жоқ, мына август пен сентябрь болды, ана болды. Ama anında bir sırada elini sırası meniki емес. Men özüm жалгыз эмем чеченде келген жок. Меники эл айтып атканда мынандай. Men кереги жок. Men өзүм элимне ошол. Ана эл айтып атат. Ошол 2 айда биз 2 ай, 3 ай, 6 ай берсин биз тазалап бүтөлү деп туурабы? Товарларды эртеңки сезонду бүтөлү. Светтерди берсин. Артыңызда биздин сонун бир жетекчибиз турат. Частный башка муниципалий билбейм. Элдин баарын тегиз көрсүн дагы, жакшынакай кылып светтерибизди берсин. Биз содабызды кылалы, остаткаларыбызды тазалайлы, ылайларды зорго тазаладык, ошолорду эптеп саталы. Өзүнүн ценасына болсо да. Эми бул жерде туура мына көпүрөдөн келдик деп туурабы? Булар 2 ай эмес абызды, бала чакабыз бар деп атышат. Булардан кичине болсо да, булардын да ишин карап коюңуздар. Bomba var, birinci odaya zaten koyduğunuz sayılı var. Allah, хорошо, эми андайлар толтура берет. Haydi, mına şorli sezondu. Avgust, sentyabrda qo'shib berib atamiz. Ошондо Кудай буйруса ага чейин базар бүтөт да, ошо бир сезон иштеп алды, анан чогуу карап. Biz alkışlardan işledik biz ki, jana 100 minglik patentimiz berbeymiz de, biz kaptan alamiz. Bu akıllı gündörü biz patent işledik da, Türkiye milletörüzde. Kim aytdı sizge? Aytölapça
Men aytmana sen aranlarda mına kança oңор mına men nomerimdi aldılar jana söylöшмөдүк бизде 4-5 oңор men nomerimди алалы күндө связьта болом Arkasınдағы бисаға бұлып берсеңіз. маршруттамыз автобус жаңа автобустар жүргүзүлөт Жоқ, айына келгендер бізге шардаңдар бармайды. региондан келгендерге Магазинге шардыңдар аны жазап беребиз маселе жок жазап беребиз райондықтан келеді. алгасын жазап беребиз коюп беребиз Үйінен шыққан бойынша біз базарға түсіп қайда кете тұрамыз. автобус алып коюп беребиз базарга алып барып кайрап келет андан кийин Аптағыңыз алды жүктеп беріңіз. ошол жерде менги муниципальный болсо 1,5 миң частныйбы примерно азыр частныйбы айырмасы жок бизге Ертең мешісе бергенде бөлмейсіз бі? бекер беребиз частныйдан келесиңдер аяктан келесиңдер Орталық кетіп қалғаннан кейін частныйға береміз деген ма? жок баардыгын тегиз карайбыз тегиз карайбыз уксаңар мурун базар көчкөндө тияка мындай шарт эч ким берген эмес бербейт эч ким биз берип атабыз мындай бербейт эч ким Yok, al жерде мындай комиссия түзүлөт базар дирекциясы бар ошонун ишин алып барат